саламатсыздарбы? Биздин жамаат балдардын келечеги үчүн кызмат кылган ынтымактуу жамаат. Касмалиев Кайгыл атындагы бала бакчасы 2007-жылы уюшулган. Алгачкы күндөн тартып эле балдардын тарбиясы ошондой эле билимине өзгөчө көңүл буруп келет. Бүгүнкү күндө 100 орундуу билим берүү мекемеси катары ийгиликтүү ишин улантууда. Ар бир бала биздин келечегибиз. Ошондуктан жамаатыбыз балдардын коопсуздугун, ден соолугун жана ар тараптуу өнүгүүсүнү биринчи орунга коюп келет. Биз балдарга билим гана бербестен, адамгерчиликти, тартипти, достукту жана мекенге болгон сүйүүнү үйрөтөбүз. Ар бир тарбиячы, ар бир кызматкер өз ишин жоопкерчилик менен мамиле кылат, балдардын бактылуу келечеги үчүн кызмат кылат. Биздин эмгектин жыйынтыгы коомго пайдалуу, билимдүү, тарбиялуу буун. Рахмат, балдардын келечеги үчүн кызмат кылган жамаатыбыз ар дайым ийгиликте болсун.
акчасынын өзүнүн директори ушул сизге суроодо. Ушул үлгүлүү жаамат болгонунун сыры эмнеде? Ошо жааматыңыздарда кандай ыкмалар бар? Кандай ушундай жакшы нерселер менен үлгүлүүгө жетип атасыздар? Ошону сыр болбосо чечип айтып берсеңиз. Рахмат, Анкеже. Бул эми биздин үлгүлүү мыкты жаамат болгонубуздун себеби эң биринчи эле бала бакчанын ынтымагы, анан биримдиги. Ошону менен бирге жааматтын ар бир мүчөсү бири бирине колдоо көрсөтүп турат. Биримдик деген күчтү жаратат эмеспи? Ошондой эле ишти жеңилдетет да. Анан балдар үчүн жалпы максат баарыбыздын негизги эле максатыбыз балдарды бактылуу, билимдүү, коопсуз келечегин түзүү болуп эсептелгендиктен биздин бала бакчада иштеген тарбиячылар, кызматкерлер, жалпы кенже кызматкерлер өздөрүнүн жоопкерчилиги менен мамиле жасап, өз милдеттерин так аткарышат. Биринчи эле ушу мээрим анан жылуулук бар да. Анан балдар менен иштөөдө жүрөктөн берилген мээрим маанилүү. Бул бала бакчанын абалын ошондой эле педагогикалык процессти бекемдейт. Ийгиликке умтулушат, ошону менен жаңы идеялар пайда болот да. Жамаат жаңы методдорду колдонушат, ишти жакшыртууга умтулушат. Ушул идеяларды бөлүшүү менен өздөрүнүн пикир алышуу жааматты күчтөндүрөт да. Анан үзгүлтүксүз өзүнө үмүттөнүп турушат. Тарбиячылар курстарга барып турушат. Биздин бала бакча эски болгондугуна байланыштуу эски деп эле ошо карап отура бербестен баарын жаңыртып, ушул замандан талабына ылайык азыркы STEM ушул методикаларды пайдаланып кыздарыбыз өздөрүн өнүктүрүп, ошол деңгээлде азыркы талапка жооп бергидей биздин кызматкерлер өздөрүнүн иштерин так аткарып атышат. Университеттер жаңы билим алып тажрыйбасын бөлүшкөнгө да аракет кылышат. Анан ушул идеялар менен бөлүшүп үзгүлтүксүз өнүгүү болуп турат дейт. Тарихи бар нечин ынтымагы дайым бекем ала то беш